Зергерчиликти искусство катары коргоо керекпи же кол өнөрчүлүккө теңиш керекпи деген түбөлүк талаш бул чеберканада биринчи варианттын пайдасына чечилет. Чыгармачылыктын маңызы реалдуулукту образды түшүнүү. Дизайнер Евгения Солнечнаянын эмгектеринде толук чагылдырылган. Анын эмгектери ар дайым изденүү жана ээргүү. Ал тар чектерди карманбайт жана ар дайым мүмкүн болгон кырларды изилдейт. Көбүрөөк сезимдердин жана туюмдардын деңгээлинде болсо керек. Мен айта албайм. Анткени мен өзүмдү ар кандай стилде жана багытта сынап көрөм. Башкача айтканда, геометрия мага жакын. Өзгөчө асимметрияга ыктайм. Кийим тандаганда да мен асимметриялык түзүлүштөрдү жактырам. Зер буюмдарды да жакшы көрөм. Мага трансформер болгону жагат. Ар дайым кандайдыр бир көп катмардуулук болсо ал татаал, кызыктуу. Аны карап көргүм келет. Сложно, интересно, чтобы это хотелось разглядывать. Кол менен жасалган зер буюмдардын популярдуулугу көбүнчө анын уникалдуулугуна негизделет. Бул ар дайым массалык өндүрүштө кездештирилген өзгөчө нерсеге ээ болуу мүмкүнчүлүгү. Дагы бир фактор оригиналдуу сөйкө, кооз төөнүгүч жана алка аркылуу өзүн көрсөтүү мүмкүнчүлүгү. Я всегда Мен дайыма көргөзмөлөрдү кыдырганга аракет кылам. Башка өлкөлөрдө болгонумда сөзсүз барам. Эски буюм тайымдарды саткан базарлар мага анча кызык эмес. Колго жасалган кол өнөрчүлүк буюмдарына өтө кызыгам, суктанам. Ар бир чебер өз эмгегин укмуштуудай сүйүү менен жасап, ар биринин өз кол тамгасы болот. У каждого автора свой почерк и мастера. Это очень круто. Не знаю, в каждой... Ар бир колго жасалган буюмдун өзгөчө бир өз тарыхы бар. Менден дагы тиги же бул зер буюмуңуздун маани маңызы кандай деп сурап калышат. Мен мындан ар ким өзүнө жакын жан дүйнөсүнөн чыккан нерсени көрөт деп жооп берип келем. Оно должно откликнуться вам. Чеберге ээргүү берген нерселердин бири салттуу чыгыш мотивтеринде катылган. Но любовь к узорам, каким-то сочетаниям цветов. Оймо чиймелер, түстүү боектор, формалар мени өзгөчө суктандырып, толкундантат. Өткөн жылы кыялым орундалып, Ташкентте, Самарканд шаарында болдум. Ошол жердеги чыгыш стили, этника мени укмуштуудай шыктандырат. Ташкенту влюблена в этот город безмерно, и в Самарканде побывала. И все это, да, меня очень вдохновляет. На этнику, на восток. Мен кооз бир улуттук фурнитурага жетпей жүрөм. Ошол жактан колума тийди эле ой чабыттан алда кайда учуп, укмуш бир ээргүү пайда болду. Ошол купулума толуп, моокумум каммайынча улуттук стилистикада эмгектеримди жарата берем. Попалась, они пали в руки, все, руки зачесались, у меня полет фантазии очередной, вдохновение. И да, конечно, я теперь... Улам бирди жараткан сайын дагы башкасын жасагым келет. Баарын алдын ала ойлонуп, көз алдыма элестетип койгом. Эми ишке ашыруу гана калды. Я уже вижу, эта картинка уже есть в голове, осталось только реализовать. Евгения Солнечная жаңы стилдер менен формадагы активдүү изилдөө менен элек. Бул анын эмгектерин элге таануудуу менен улам өнүгүп турат. Кызыгы чыгармачылыкка карай жол оңой болгон эмес. Билими боюнча эсепчи, экономист болуп, ал өз кесиби менен иштеп, башка тармактарда дагы өзүн сынап көргөн. Анан бир жолу өз колу менен зер буюм жасоо муктаждыгы келип жаралат. Дело было летом, 11 лет назад. Случилось при... 11 жыл мурда, жай мезгил эле. Үйлөнүү үлпөт тойго камынып жатканбыз. Өз тоюмда тамададагы уюштуруучу дагы болчумун. И тамадой, и невестой, и организатором своей свадьбы. Апам өзүнө узун ак көйнөк сатып алган эле. Анан мага көйнөгүмдү кооздош керек болуп жатат деп калды. Мен деле ак көйнөк кийейин деп чечтим деп калды. Мойнума алка тагышым керек деди. Колуна ачык көк түстөгү кол баштык сатып алыптыр. Буга кошумча зер буюм керек го деди. Сюда минималистичная, но вот чтобы в цвет. Евгения зарыл болгон түстөгү таштарды таап, апасына өз колу менен зер буюм жасап берет. Ошентип зарылчылыктан улам бир нече жылдан кийин зер жасалгалардын дизайнери болуп чыкты.
толук кандуу өз ишим бар болчу. Анан 3 жылдан кийин декретке чыкканда болдум. Негизги ишиме чыкпайм. Ушул кесип менен алектенем деп чечкем. Мына ошентип бул ишим жуурулушуп кетти.